Шайтан алды. Columbia Pictures болып кетпеген шын. Көрсет мага. Не определившийся келин. Я, кеттік. Қарны ауырған. Эми бул жаңгактарды биз күндүн нуру тийбеген жерде 10 күн сактайбыз. И күндө сууларын алмаштырып турабыз. 10 күн бою таза муздак суу куюп, эскисин төгүп, алмаштырып турабыз. Мына чекелерин кескенибиздин себеби эки жагын тең. Бул жагынан аркы жагына кесип, ачуу суу тезирээк чыгыш үчүн. Ачыгы. Жаңгактарыбыз 10 күн турду сууда, меники 9 күн турду. Уже ачуусу кетиптир. Сиздер ушинтип эки жагын кессеңиздер болот, сыртын общий эле арчып салсаңыздар болот, картошка арчыгандай эле. Эми казанга суу куюп кайнатабыз. Кайнатабыз, бирок бул суусун төгүп салабыз. Бул суусун төгүп, башка сироп жасап, 1 килограмм сахар кошуп, ал сууга, анан ошол сиропко кайра жаңгактарды салып, дагы кайнатабыз. Жаңгак жай отто кайнап атат азыр. Бая сиропту жасагандан кийин жаңгактарды алганбыз го эми. Жаңгактарды жарымын мынтип бөлүп салгам. Бир жаңгакты 3кө, 4кө бөлүпчү. Жарымдарын вилка менен тешип 5-6 жолу. Ар бир жаңгакты 5-6 жолу вилка менен тешип,
Анан кайра салдым сууга. Жай отто 3-4 саат кайната бересиздер. Бир түнгө анан кийин отто өчүрүп, бир түнгө калтырып койсоңуздар иши болчу. Отурам муздаганда, буну жаап алабыз, ысык эмес, муздаганда. Бирден, ар бир банкага 1-2 штук обычный грецкий орехтен кошуп койсоңуздар болот. Сухофруктчу грецкий орехтен кошуп жатсаңыздар болот. Утро даяр болду. Видеонун акырында дагы бир жолу кайталап кетебиз, эмнелерди кылганыбызды, кандай кылса жакшы болот. Буну уже банкаларга куябыз. Мына кичинекейирээктарга койсоңуздар жакшы болот. Мягкая хрюшка болот. Хрюшка болот. Маля, поделился? Ажакта кантип кайхан. Әрине муздагандан кейін сіз суға салып аласыз. Да?
Üstünde futbolkasını hem çeşip koyuyor öyle. Başka giyin. Süsüz kurgak bankalarga koyuyoruz. Endi кичинеден үчөө томаттын идиши 700 граммдыктан экөө чыкты. Сус ашып калды. Эч нерсе койуп буну токтоторду. Бир жолу кайталайбыз. Жаңгакы варенье жасаганда мен майдын аягында терип алдым да. Май июнь теребиз. Майдын аягы терип, анан 10 күндөй ошо чылап, июньдүн канчасы? Кече 7-8 болду. Качыша. Ошондо уже бышырдым. Сыртын арчыбыз, эки чекесин жана сыртын арчыбыз. Сөзсүз перчатка менен арчып алсаңыздар, колдоруңуздар меники бир неделя вообще капкара болуп жүрдү. Тур. Шу арчылгандарды 10 күн чылайсыздар сууга. Мен эки чекесин арчыдым. 8 же 9 күн чыланып турду окшойт. Мен жеп көрдүм да, жесем уже вообще ачы суу чыгып кеттир. Сиздер если сыртын общий арчысаңыздар, орехтинчи, анда может азыраак деле күн чылашыңыздар мүмкүн да, 7 же 6 же 5. Короче, көрөсүздөр. Кийин уже сироп даярдайбыз. Мен сууну көп кошо алыпмын. Где-то 1 литр сууга 1-2 килограмм сахар салып, суусу дагы мындай кашык менен мындай кылганда мындай чоюлуп түшүш керек эле. Мындай. Короче, сироп сыяктуу болчу. Меники мындай тамчылаган эле суу болуп калды. Короче, ошо сиропту коюраак кылып, сахар, суу, анан кийин кайра ошол вилка менен тешкен, вилка менен сайып орехтерди, жаңгактарды бөлүп, кааласаңыздар кесип, слайс кылыпчы. Кайра казанга кайтарабыз. Анан дагы 2 сааттай кайнап турат. 1-2 саат. Анан болду, өчүрүп, ошончо да отура коюп коесуздар. Түнү менен бети жабылган казанда, эртең менен муздаганда таза банкаларга, кургак банкаларга жаба бересиздер. Варенье 2-3 саат кайнагандан кийин өчүрүүрдүн алдында 1 чай кашык, кичинекей чай кашык лимонная кислота